Assalamu alaikum mekendeshler. Kandайсыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Жаңа машина Ford 350. Жаңа трейлер. Жаңа трейлердин içinde de мындай çatır tarttары да жаңа. О жактан да көргөз коюн. Страптары да жаңа. Бардык нерсе жаңа. Азыр мен Висконсинде турам, штат Висконсин. Техаска кетебиз. 1000 майл, 1600 километр болот. Чикагодан Висконсинге чейин 100 майл, 160 километр бош айдап келдим стой. Артында мондой рампасы бар, машина жүктөгөндө кыйынчылык болбойт. Бирок минус жагы алдына жүк жүктөп, арка жагына машина жүктөй турган болуп калсаң, машина mo жерге чейин келе турган болуп калса, бул жабылбай калат рампачы. Анан рампаны мындай тике тургузуп коюш керек болуп калат. Бираз кооптуу, бирок эчтеке эмес. Монун трейлердин дагы бир жакшы жери мондойлор бар. Азыр жаңы страптар менен тартабыз өзүндө. Мынакей 12 палет экен. Мында тургандардын бардыгы мага караштуу. Анан мына чоң темир дагы. Мынакей узун темир турат. Анан кийин мондо дагы бирөө турат да. Шунун бардыгын Техаска жүктөп кетет экен. Бардыгы биригип 4 тонна жүккен. Ошондой достор. Азыр мына жигар жүктөп берет. Жада калса мындай чейин деп коет, мындай септери да, жынжырлары дагы жап-жаңы. Жынжыр илей турган жери дагы сапсан. Муну ачасын. Булар чыгат. А так мындайдан чыкпайт. Запаска жайында. Ошондой достор. Жаңы трейлер менен, жаңы прицеп, эмнеле жаңы трак, жаңы прицеп менен, жаңы трейлер менен иштеп баштайлы буюрса. Ошондой. О тарак дей бергенде мону кымчытты байлап койсун да, бир ошон сирле тарак кетишке. Алда жүргөн мага чейин угулат. Көчөдө жөн эле жаңыртып керек тарактап. Күн жылуу экен, сон кече күнү Чикагода 2 күн кечке жамыр жаап суук болгон. Бул жакта күн жакшы экен. Mo жигер бүтүн эсептеп сүрөткө тартып атат. Колуна фотоаппаратын алып алып. Мынакей. Жүктөө баштады. Мындай болгон темирлер экен. Жанагы үйлөрдүн балкондоруна коюлуучу жанагы пожарный выходтарга коюлуучу эле сеткалар экен да. Алып келип коюп атат. Калгандардын баарын алдына монда 2 чоңду, анда могу чоңду. Аз көрөсүңөр. Жаңа мондай страптерди алып чыктым. Алдына экону койдум, узун темирди, жан машина бакой. Азыр могу дөңкөйгөндө могу жере коет. Могу жере коет да. Анан баарын тартып байлайбыз. Анан аркаларына, жан баштарына майда шүйдө палеттер турбайбы? Алда кичинекей палеттер турбайбы? Ошолордун баардыгын артына жүктөп таштайбыз. Бүгүн 15 май. Күнгө дүйшөмбү 1-күн. Ушундай. Күндүн жуманын башталышы, жаңы машинанын иштин башталышы да кыскасы ушундай болот. Могу кичинекейлерди арка жака жүктөп турупчу. Могу коробкалар экен да. Мындай коробкалар. Үстүнөн жаап коюптур, бирок булар шамалда тытылып кетет да, стрейч пленкалар айрылып кетет. Мунун баарынын үстүнө чатыр жабышыбыз керек экен. Жанагы бир шалы жайып жүргөн чатыр бар го, шалча бар го, ошону тартышыбыз керек экен да, үстүнө жабышыбыз керек экен. Мондон бийиктен биягына ылдыйына коюп туруп. Ушундай буюрса. Бул машинаны алып 2 жума үйдө эс алдым. 2 жума үйдө эс алып, 1 жума ушу машинанын арты менен да машинаны алып алып, прицепке бар, аны күт, прицепти алып келип алып, муну күт, анан суббота базар болуп калып. Эч жер иштебейт. Бүгүн 1-күн. Эми иш башталды да. Şu diş geçip geçiş. Ay ne oldu? Vakit көп кетти. Şu sırası ile paraşütten düşüp kalış kıyın. Sırası ile iş başladı. Geldin oturdun boп кеттиң деген андай болбойт да. Şu işte кыйынчылыктын артында бары ийгилик болот. Мына алдыда турган эки тон койгондо. Мына эко жаман неудобный экен да. Могу жерине өткөрүп байласаң сынып кетет могу жыгачтардан көрүнүп. Мындагы байлап койдум. Дагы бир тартып коем, контрольный кылып. Эки жерден тарттым. Олар жалгыздан эле тартып койдум.
Üstüne hazır жаңы тартты жаман. Байқа чейин жетет. О жакшы да. Билесиңер да бул чоң тракторда бар. Міне монтировка менен тартып коесуң, могу жерден кармайт. Эмне болчу? Жакшы да, сонун жоон төшөктөр болсо могу жактарына койдум. Жыртып кетпесин деп монтировка менен. Азыр үстүнө жабабыз, буюрса андан кийин жолго чыгабыз. Байлап бүттүм баардыгын үстүнө тартып чыгып. Шунун баарын байлап чыгып бүткөнгө чейин 1 саат, 1,5 саат убакыт кетип калды. Ар бирин бир жерден тартып, андан кийин тартып чыгып, үстүнөн кайра. Төшөктөрдү коюп бурчтарына резина менен тартып, шуну алып чыкканга чейин эле убакыт кетип калды. Эми жөнөбүз буюрса. Ушундай достор. Жүктөп жолго чыгып келетсам диспетчер чалат. Жанагындай тарп жабышыңыз керек депчи. Танкерлерде нефть ташыйын, шабын ташыйын деп. Анан тарп жаптым, bunun арка жагына, алды жагына жаппай эле кой деди. Алды жөн эле темир экен. Аркасында мындай бир моторчиктер бар экен, аны жаап кой деди, аны жаап койдум десем. Жок, бардыгын жабышыңыз керек эле деди. Түшүрөм анда дедим. Ачык эле ушундай айттым. Күн ысык, жабыштагы оюм эмес, 2 саат убакыт кетти. Десем, айда бересиң анда дейт. Жолда келетсем кайра чалып турам да, үстүнө бир тарп жаап туруп, сүрөткө тартып туруп, анан кайра алып койбойсузбу деп. Эми болуптур деп келейтам, токтой турган жер жок. Бир рестория же болбосо бир стоянка болсо жолдун боюнда токтоюн десем, кашайып же ушундай месте чыкпайт. Ошентип азыр эми үстүнө шалчаны же экинчи тарпты ачып үстүнө ыргытып, сүрөткө тартып кайра аны жыйнап алышыбыз керек. Өзүңөр көрдүңөр го, жана жөн эле темир. Жөн эле бир болбогон эле темир, ошол болбогон темирди жабыш керек болот да. Брокер деген жетим бар. Ошол жап деп аттыр да. Ушундай. Хазайын барын. Жап десе жабыш керек, ач десе ачыш керек, айда десе айдаш керек, кой десе коюш керек да. Ушундай да бул жакта. Күн кечтеп калды, короче. Токтой турган жер жок, жолдун чекесине токтоп, шалчаны алып чыгып үстүнө жаап. Азыр видео тарткан аша убакыт болбой калды. Анан көрдүңөр, төшөктөрдү бурчуна коюп, молорду чымаяктарга сүрөтүн коем. Анан эми жыйнап атам кайрачы. Азыр эми жыйнап бияка салып алып жөнөйүн. Жаныңга тийди амачы. Мынакей келетабыз, мындай буюрса. Мына Лапс деген заправка. Ушуга кирип заправка кылабыз. Мында кошумча бак жок. 300 км, 350 км жүргөндөн кийин эле майыл жүргөндө заправка кылыш керек. Бардыгы токтоп эс алып атат. Кечки саат 10 болуп калды. Мен эртең мененкиге бир 9-10 жеткирип барышым керек. Ошого түнү менен айдайбыз буюрса. Шунча эс алып жаттык болот эми. Кичине айдап коелу. Аркасын күйгөндөрүн карагылачы. Сонун кемби. Зыңкыга монча келет буюрса. Жакшына кылып. Шуну жап дейт, муну, мына темирди жаап не кереги бар, мына темир жөн эле решетка. Бу жүктөгөндөр эми айтты, жаппай эле кой, аркасын жап депчи. Орто жолдо ортомчулар жакшы көрүнүп, жаап орош керек, байлаш керек деп адамды нерв кылат да. Мына астында немеси бар экен. Лопаткасы бар экен. Ушундай. Эртең мененки таңкы саат 6. Заправкага жетишке 7 майыл калды. Кызыл жанып калды. Жетип барамын деп кететем. Кирпик какпай келетем. 250 майыл калды, 250 майыл ошончо калды. Буюрса 3 саат, 3,5 саатта насип кылса жетип барабыз. Ошондо азыр 6 болсо 9,5-10го. Мындай буюрса. Ошо аз заправка кылып, андан кийин дальше жүрөбүз. Түнкү заправка таңкыга чейин жетти да.
эле заправка кылгам, ошо боюнча элекмин. Мурда 80-90-100 галлон куйсак, азыр мына болгону 46-800. Ашып кетикче куйдум. Болгону ушунча. Бул эми бир 350 майлга жетет. Азыр эми деф куябыз, мына деф. Бул жака куйлат. Ушундай достор. Бул жерде дизелдин баасы 3.60 экен. 40 цент мененче. Шыгылып $1 болуп калат. 1 галлону. 1 галлону ушунча. Анан 1 литри $1 болуп калат. Түнүмөн уктабай, тилим айланып калдым. Не деп атканын деле билбейчи. Мына келдим. Мындай чоң завод экен. Аябай чоң завод экен. Ошол жерге алып келдим. Азыр КППсы бар экен, кире беришти. Ылдый көздө айдай бер дейт го. Не завод экен билбедим, бирок стоянка толо машина го. Бияктары бүт эле машина толо. Холодильниктер жүктөп атат биякта. Не жүктөп атат. Мына темир тезек не кылган жерге алып барат окшойм. Мына жерде темир тезектер турат, ушул жака жүрөт окшойм походу. Ушул жака айдап кире береличи. Көрөбүз эмне дейт экен, да? Айдап чык десе чыгабыз кайра. Башка жака десе. Мына жеринде да КППсы бар экен. Звонок кылайынчы, кайсыл отделге көп экен да. Кайсы бирине алып барышыңа азыр айтам дейт, звонок кылайынчы деди. Берип коюп турам. Бул жерде жем чыгарат экен да, малдын жеминчи. Аябай сасыйт экен. Жөн эле мыналардын мурду үйрөнүп калган окшойт. Малга жемди тегирменин тартканда аябай жыттанат го мындай. Ошондой жыттанат экен. Кеттим да. Ой, жашам ойын ичинде. Азыр чыгат. Короче, мени ичине коюп койду. Картадан көргөзүп, аралап бара бересиң деди го мына жактарда. Үч жактарда жүрүп алат деди го. Бара береличи. Мен азыр ичине кирип чыктым. Ичинде аябай адам көп иштейт экен. Обед кылып атышкан экен. Столовый. Бул жерде окорочка экен. Тирик. Тоокторду союп мына силерге көрсөз болбасын. Көрбөйт. Ушундай мында да турат. Шыл толтура экен. Ушуларды эмне кылат экен? Окорочка кылат экен. Мен азыр мына күтүп атат. Атаңа бар, энеңе бар, мен зорго чүрө турган болдум. Корпусилер көп экен, аяка бар, бияка бар дейт. Ал чүрөбүз. Мынакей Кудайга шүгүр. Чүрүү баштады. Бери тартып ачтым. Азыр муну алып коеюн. Буларды ачтым, азыр чүрүп атат. Ал жака. Ошо достор, бул жерде окорочка кылат экен да. Мындай окорочкаларды холодильник прицептерге салып жөнөтөт экен. Ошо достор, көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн барыңыздарга ыраазычылык, рахмат. Ийгилик болсун. Дагы видеолордон көрүшкөнчө аман болула. Эке, чүрүп берсе кутулабыз. Кимде ким каттал элек болсо, сөз каттал коюшту унутпагыла достор. Рахмат барыңыздарга.